кийинки сөз Нуржигит Кадырбеков сизде. Чоң рахмат. Оң рулду автоунааларга алып келгенге бизге тыюу салынган. Белгилүү бир себептерден улам. Эми мунун өзүнүн жүйөсү бардыр, себеп бардыр. Мен аны бир талкууга алгым келбейт азыр. Бирок ушунун акыбетинде Кыргызстан иш жүзүндө автомобилдерди кандай сапаттагыларын алып келип атат? Чын-чынына келгенде траш деп коет. Бул таштандыларын алып келип атат да. Мен түз эле айтып атам, таштандылар. Анткени Европада, чыгышта, батышта, Японияда, Германияда белгилүү бир мөөнөттөн кийин машинаны таштайт. Утилизацияга да акча керек. Мынтип бир компанияга утилизацияга акча берип, кымбат аны утилизация кылгандан көрө, мындай жокко чыгаргандан көрө. Кыргызстанга окшогон өлкөгө арзан сатып ийсе, биз жыргап минип жүрөбүз да Германиянын машинасы, Япониянын машинасы депчи. Бул эми айла жоктон болгон иш болуп атат. Ошондон улам мына мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча өлкөдөгү жеңил унаалардын 86,6% 15 жыл болгон машиналар экен. Мындай машиналарды мындай карап да койбойт да өнкөн өлкөлөрдөчү. Ал жака барсаң бензиндичи да билинбейт, экологиясы да башкача, абага пайдасыз, зыяндуу газдар көтөрүлбөйт дегендейчи. Ошон үчүн мен бул демилгени колдойм. Кыргызстанда жаңы автоунааларды топтоо иши колго алыныш керек да. Фабрикалар болобу, заводдор болобу, алып келели. Бирок сиз азыр ушундай тил менен айтып бердиңиз, эми туура эле түшүнөм. Терминологиялар менен жөнөкөй түшүнбөй калды да, мен сиздин сөзүңүздү перефраза кылып айтып берсем болобу кайрадан? Кыргызча. Себеби өзүм да түшүнөйүн, бизди угуп аткандар да түшүнгөндөй болсун. Мисалы Кыргызстанда жаңы автоунаа чыкты. Мейли топтоштуралы, же бир тетиги чыкты. Тетиги чыккандан кийин бул чындыгында сапаттуу, коркунучтуу эмес, эртең бүрсүн айда баратканда өрттөнүп кетпейт, жолдон чыгып кетпейт, дөңгөлө чыгып кетпейт деген гарантия керек. Ошол гарантия кайдан дегенде бир лабораториядан өтүш керек, туурабы? Ошондой лабораториядан өтө турган мурдагы СССР мамлекеттеринде КМШда эки эле жер бар. Бири Минск, бири Россия. Нами деп айттыңызбы? Ооба. Ошондой бир заводдордон гана өтөт. Толук цикл деген баштан аяк. Ошолор жарайт десе жарайт, жарабайт десе эч ким албайт да, карабайт дагы. Ошону менен ал да мусорго айланат, чыкпай жатып, туурабы? Туулбай, туна чөктөргөн ошо болот. Туура. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Анан айтып атасыз, Россия же Белоруссияга бара турган болсо, биринчиден канча сом болот дедиңиз, чыгашасы жок эле. 15 миллион. 15 миллиондон кем эмес. Байкуш жана Белес автобусун чыгарып алып, анан биздикилер кыйын болуп сурады сертификат деп. Белоруссияга барып ошончо акчага өткөзүп келди. Аны бир мамлекеттен колдойн деген эч ким жок. Ошондой жагдай туура эле түшүнүп атамбы? Мен туура эле түшүндүмбү өзүм? Туура түшүндүңүз. Эми ага дагы 1,5 жыл кетет экен. Эгерде биз ушул келишимге кошулсак, акыбал жеңилдейт, чыгашы да жеңилдейт, анан срок дагы, мөөнөт дагы азайат деп атасыз. Эмненин эсебинен? Кыргызстанда лаборатория ачабызбы? Же Европага алып барып келген арзаныраак болобу? Кыргызстанда лаборатория ачабыз. Түшүнүктүү. Ал лабораторияны эмненин негизинде ачабыз? Келишим түзөбүзбү? Же бир ишкананын филиалы болобу? Же франшиза кыласыздарбы? Кандай кыласыздар? Эгер кичине сиз эң туура айттыңыз баардыгын. Эгерде мүмкүн болсо мен кошумчалап койсом болобу? Жанагында эл түшүнөт деп айтып атпайсызбы? Сиздерге келердин астында, бул мыйзамдын келердин астында биз дагы көзүбүз менен көрөлү деп ушул Бишкек шаарында, Восточный промзонада ушу Кыргыздын эле жаш жеке ишкерлери, өзүңүздөр рекламадан деле көрүп жүрсөңүздөр керек, Нембл деген электро автомобилдерди чыгарып атыштырып алдар. Анан негизи бул Женевалык келишимге кошулууну бирден бир суранган ошол биздин авто өндүрүүчүлөрдүн суранычы. Анан биз атайы барып көрдүк. Көрсөк ошо балдар сиз айткандай өз демилгеси менен өткөрүп келишиптир. Чоң суммада жанагы сиз айткандай ошол Россияга, Намиге барып өткөрүп келишиптир, көп убакытты алып туруп. Анан ошолор бир нерсени айтып берип атат да, мисалы ошого ар бир тетигин сала турган болсо, Кыргызстандан күзкү же айнегин чыгара турган болчу болсо, ошону кайрадан ошо жака алып барып өткөрүп келиш керек экен да, өзгөрүп калса. Анан ошол машиненин мисалы лобовой терезеси жана Геленвагендик экен да. Ошол туура келет экен, ал 80 канча миң сом экен да. Анан ошол балдар айтып атат, эгерде ушуга мүчө болуп калсак, сиз айтканда Женева келишимине мүчө болуп калсак, бизде Айнекстан, токмокто айнек чыгарган заводдор бар да. Алар жанагы ошо Намиге башка жака барып, акча коротуп, жанагы одобрение алып келгиси келбейт да. Ошол себептүү иштеп атышат.
эгерде бизден ада бирене берип кала турган болчу болсок, ошолордун эле ошо бизден Айнекстан жолбой турган болсо, токмоктон биздин бир завод алардын лобовойун чыгара баштаса, бир 6.000 сом болуп калат эле дейт да биздин ошо айнектери. Жана ошол себептүү жана сиз айткандай ошол биз ошол авто өндүрүүчүлөргө жолуктук да, аларга бул ошо биз сиз айткан жана сиздикин улап кетейин, ошо бизден аккредитациядан өтөт, бизден ошол орган аккредитация берет, анан жеке лабораториялар ачылат дагы, ошолордун кагазынын негизинде эле өтүп калат да. Мынакей өтө жакшы. Буга чейин баягы с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал эмоций парадоксальных тенденций дегенде эле болуп калганда, көпчүлүк сөздөр түшүнүксүз болуп калган. Азыр жөнөкөй жатык тил менен элге түшүнүрө алдык деп ойлойм да. Демек муну колдош керек. Анткени Кыргызстандын бизнесмендерине, бизнесине, ишкерлерине шарт түшүп берип атпайбызбы? Өзгөчө жаңы технология багытында иштейбиз, автоунаа чыгарабыз, электромобилдер чыгарабыз дегендерге жакшы шарт түзүлөт экен. Негизинен ушундай вариация болуш керек да. Бир эле заводко байлап койсоң, же бир эле борборго байлап койсоң, Россиядагы Минскиге, алар каалагандай калчайт да. Эгерде бара турган жери көп болсо, кааласа бара берсин тигил жака деле. Бул деген ал жака тыюу салбайт да. Тыюу салбайт. Бирок бара турган, кайрыла турган, кызмат көрсөтө турган чекиттер көбөйөт экен. Ооба. Кудайга шүгүр, бул аябай жакшы нерсе. Негизи эле ЭАЭС биз үчүн өтө маанилүү, бирок технологиялык жактан өнүккөн батыш чыгыш мамлекеттер менен дагы алардын стандарттары менен иштегенге барышыбыз керек. Мен муну толугу менен колдойм. Дагы бир нерсе. Сиздерде маалымат базасы барбы? Бизде азыркы күндө автомобиль транспорттарын чыгарып аткан, же топтоштуруп аткан, же тетиктерин чыгарып аткан канча ишкана, завод, фабрика бар? Эми бизде бул боюнча так маалымат жок. Анткени себеби булардын уруксаат берүүсү саясаты жана айтып кеттим, эми кайра кайталайын, экономика жана коммерция министрлигинде. Ал эми бирок биз ошол баары менен бизде чыгарып аткан жанагы автобус чыгарып атат. Азыр жана Өзбекстан менен биргеликте машина чыгарабыз деп атпайбы? Ошол Өзбекстандын машинеси бизден келип чыга баштаса деле кайра ушул ада бирене алыш керек болот да. Ошол себептүү бул так маалымат коммерция министрлиги. Мен сиздерден бир деген сурайын. Бул жакта өкмөттүн өкүлү дагы отурат. Биздин ишкерлерге дагы мындай ишеним керек да. Өзүң ишенбесең, башкасына эч ким ишенбейт. Кыргыз өкмөтү, кыргыз жарандары, кыргыз кардалдары ишенбесе, башка ким ишенет? Араңдан зорго кыйналып автобус чыгарса, биздин ишкерлер атын айтпай эле коеюн. Чоң эле мамлекеттик кызматкер телевизордон чыгып алып ат араба деп атпайбы? Жок дегенде ошо жаман сөзүн айтпай эле койбой, мейли жакшы сөзүн айтпасын. Анан чет өлкөдөн акча коротуп, бирдеме алып келгенде эле кыйынбыз. Мынча автобус алып келдик, аны өзү чыгаргансып. Анан мынча машина алып келдик, мынча мусор чыгара турган автобус алып келдик. Жана башкаларды айтып беришет да. Бирок өзүбүздүн ишкерлерге моралдык жок дегенде колду көрсөтүш керек. Мына мисалы айтып атасыз. Дагы бир жыл кайталаңызчы. Россиядан Нами аркылуу экспертизадан өтүп келиш үчүн, сиз айткандай амалогация кылыш үчүн канча акча кетет? 15 миллион сомдон жогору. Бизден бир автобус чыкты, же электромобиль чыкты. Ошол акчаны бересиздерби, жок дегенде мамлекеттен колдоо барып силер өткөзүп келгиле деп. Же эмне болсоң ошо бол, аксынын башын жошо бол дейсиздерби? Эми мамлекеттен берилет деп айта албайбыз да. Бирок ушул саясатты кылыш керек. Анткени Hyundai эмне үчүн Hyundai болду? Мамлекеттик саясат бар, аны колдой турган. Азыр креативдик экономиканы да колдоп атат, билесиз. Жеке компанияларды керек болсо, жанагы БТС деген группаны колдоп атат мамлекет. Кадимкидей каржылайт экен. Ошолор өлкөгө 12-13 миллиарддайбы ушундай акча келет экен. Ошон үчүн ушул жактарында карасаңыздар, биздин өндүрүшчүлөрдү башында керек, бала деле тай басканда кичине таяп жөлөп коюш керек да. Анан өздөрүнүн киндигин өздөрү кесип атса, жок дегенде бир жылуу сөз айтпай, ат араба деп атсаңыздар кантип өнүгөт? Ушундай бир тыянак кылсаңыздар, мен колдойм, кош колдоп. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Эске алабыз. Суроо жокпу? Рысбек Жантаевич, биздин эми кесиптештер абдан туура маселени айтышты да. Баарын эске алып, сиздер ошол долбоор боюнча иштеп чыксаңыздар. Урматтуу депутаттар, суроо жок экен анда. Аталган мыйзам долбоорунун корутундусу баарыңыздарда бар. Доошко коем. Рахмат. Бешинчи маселе